талкалана турган араба 40 күн мурун эле 40 күн мурун кыйчылдап калат деген макал бар да. 40 күн кыйч деп анан кийин 40 күндөн кийин чачырайт да. Негизи агрессор Ташиевдин командасы өзү 40 күн мурун эле кыйчылдап калган да. Кыйчылдап арабасы чачыра турган болуп калды, бирок бара чачырады. Бирок Ташиев ким бул? Ташиев деген өтө чоң манипулятор. Бул ушу күндөрү президенттин кайын журтуна, президенттин айылына, кадыр бартуу аксакалдарга, айла кемпир шалдардын жанын койбой сыгаганча баарына баарын жүрөтүшү мүмкүн да. Бул билет да, президенттин жакшы көргөн кишилер ким, ошолорго барып тебете берип, кемпирлерине сепичке салып, анан алдайт да. Бул аба биз Садыр экөөбүз каңдоспуз, түбөлүк доспуз. Бизди ортодо бузуклар бузуга да Садырга айтып койгула деп Садыр Нуркожоев сыйлаган кишилердин баарына айланып жүрөт болуш керек да. Булардын мен тактикасын билем. Анткени лескосто Чорный Усачты Канибек Ибаков деген обнаружить эткенде лескостун директору Асхат Кысанов деген экөө Япониядан специалисттерди алып келип кантип оор күч алып бартат да. Улумуңарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын, дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ошону минимизировать этип, ошо ачакты курчап туруп эле көмүр кылып бир кучка жерди кыйып коелу. Зарады жайылып кетпесин десе деп орун аныктагандан кийин Милко менен анан кийин чыңгышып Абдыган Эркебаевдин жетеси Биймырза укура ушул жерден Биймырза академик Биймырза Токтаралиев деген академик эмес, бул баягы Ташиевке окшоп задний пароходдон кирген киши да. Ошо анан Азамат деген бала келип сөйлөшкөн мен көзүмчө. Келе турсуңар, бул Чорный Усач деген коркунучтуу эмес, эмне карантин кылып атасыңар депчи. Анан акча бөлдүрүп, спирт жакшы көрөт экен, спирттин баарын ичип, жанагы Биймырза Токтаралиев. Анда Абдыган Эркебаев спикер укула мен ошол жерденчи. Анан кетет. Анан кийин чыгат, мен обнаружить эттим ал карантин депчи. Акчаны бөлдүрүп алат Биймырза. Анан кийин пальчики роль ойнош керек болуп калат. Ошону жанагы Азамат деген Азамат Кенжебаев деген опытын начальник болду. Ошо кийин Ташын ичип жүрдү. Ташынын советниги мугалим дейм, ажыгыс көп сүйлөйт, маңыз башын чыгат. Бирок миң сөз сүйлөп атып бир сөз таап алышы мүмкүн да. Ошол кантип жакшы көрүнөбүз. Анткени өкмөттү алдап кетиш керек болот да. Айтат. Асхат Кысанов менен Канибек Ибаков осасыларды кыйып, Максимдин турбазасына сасына ташымак идея ошондон деп туруп буларды жаманат кылат. Көрдүңөрбү? Резкий. Ошентип туруп анан кийин Токойду кыйдырбай койду. Бүгүн Токой Кыргызстанга жайылып кетти, ал оору. Бүт жайылып кетти. Тагы эле кана Ташиевке ошо Азамат Кенжебаевдер айтып атат, Кенжебаевдер, президенттин айылдарын, кайын журтун кыйган кишилердин баарына бара бер, жүрөгүн жумшарты бер, тебетейди аяба деп багаж толтурат. Сосар тебетей эми аял киши сепичкага жакын да, сепичка пепичкаларды илгиле да
кайсылы көлсүсүнө бар, тиягына бар, көлдүн аксакалдарына бар деп жиберип атат. Бирок айтып кой дейт. Дагы ошо тактикада Садырды, президентти баланча душмандар бузуп атат деп. Көрдүм, ошо тактика менен кетип атат. Кыргыз элим. Мен бир кинону көргөмдө эки дос орустардын айылында эки дос ажырашып кетет да, мындай бири бирин кетир дейт. Анан тиги дос экөө чоңойгон да, тиги айылда мужиктерине келет, баягы байке туугандарына арак берип сыйлап айтып койгулачы, менин досум бул ортодо интригандар бузуп атат да, экөө айылда эмне да, айылдагыларга негизи мен совет берет да, кийлишпегиле, өз политикадан алыс болгондон кийин коюң бар, коюң кайтар, уюң бар, уюң кайтар. Анан кийлишем деп угуп алган даже. Анан тигини мужиктер тигин арагын ичет да, анан тиги келген вайса, спокойся, зачем тиги он тебе друг там. Бири айтат, болбойт, экөө айдан 4-5 айтып отурган көндүргөн кайра дос болуп, бирок 2 жумадан кийин ошо тиги дозу сатып коюп атылып кетет. Уктуңарбы кыздар? Информацияны чогуу жүрүп офистен мындай чыгып атат деген аттырып салат. Эң жаман жери ошо өлгөн достун ошонун кийин 2 баласын тең, бирөө муну өлдү, бирөө авария болуп өлдү, тукуму үзүлдү. А тиги жанакы шүмшүк айлегер кийин ошонун бизнесин алып алды. Ошон үчүн айтам да, бул айылдарда кемпирчил тажатып сыкандай болуп айланып жүрөт, бул ташиипке ишенбегиле. Ташип, анан академия наукту бербегиле көргөн кишиге. Анткени мондай консулум болуп калганда тупой академия науктун сөзү өйдө болот экен. Мына бүгүн биз экологический бедствияга келдик кыргыз эли. Мына бул Азамат Кенжебаев ОПТ начальникти, заказник начальник болуп турганда тетиги эмеден заповедниктен оглу теке чыккан бастырылып. Бүт кийикти жайылтып, муну комиссиону текшергиле. Казыр Мусаев Алмаз, Кумар Мамбетовдор именно заповедниктерди көбөйтүп атат. Калидор, Малидор деп. Эмне Калидор, заповедник кийикне миграция болбой бир үй туратып боло берет. Просто бул тактика да, тактика кыргыздар. Анан политикадан алыс кишилер кайсы айыл 10 айылга чейин барат болчу. Анткени багаж толтура чепкен, толтура тебетей, 10 чепкен алды, 10 тебетей алды. Алтын баягы тоногон алтын сепичкалар салды. Айылдар алтынга жакында сепичкасын тагып, тебетен кийип, бирок айтып атат да, бузукулар Садыр экөөбүздү бузуп атат деп. Так что ошентип жүрөт болуш керек. Булардын тактикасын билем. Дайыма бирөөнү күнөөлүү деп айтышат да.